соттоо арыздар берилип, соттор баштала электе Фарид Ниязов КТРКнын ойордо деген месине чыгып берүүсүнө ошол жерден да айткан, булар жалаачы, булар эч кандай фактын текшербей атат, жазып атат деп. Бирок ал жерде эч кандай факт бузулган эмес. Бир дагы мына 5 иш боюнча бир дагы жерде анын намысына тие тургандай, же бир нерсени бурмалагандай бир дагы факт болгон эмес. Бардык 5 иш боюнча биз материалдын баарын Нижний Новгород дегенде университет бар, ошол жерде чоң бир россиялык эме бар, тиги борбор. Убакытпы? Азыр мен бүтүгөн анда. Ошол жерге жибергенбиз, анткени макаланын баары орусча болчу да. Ага карабай алар жооп жиберген, бул макалалардын ичинде эч кимдин намысына эч ким тийген жок деп. Ага карабай соттоп салып атышат да. 5 иш боюнча, бардык иш боюнча. Ар бир иште, ар бир кылмыш деген сыяктуу ишине 3 миллиондон берип атат. Ошондо жалпы занозага 27 миллион. Андан тышкары Чолпон Жакуповага дагы 3 миллион, и дагы 10 миллион берки эки жанагы Токтокунова менен Канат Азизге каршы бардыгы болуп 50 миллион болуп атат. Бирөөндө дагы эч ким бир тыйын дагы азайткан эмес соттор. Муну дагы ак үйдүн басымысыз жасай албайт болчу.